Кушубак кешиңиздер менен YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн мен сиздерге арахис ашкабагына кыйшылган дарбыздын дагы бир ролигин чыгарайын деп чечтим. Өткөндө 21-июнда чыгарган ролигимде бул дарбыздар кичинекей болчу. Муну жалпак тил менен айтканда тооктун кыгына ачтылган удобренияны бергем. Азыр болсо бул чылбыр таштап гүлдөгөнгө дайындалып жатат. 3 түп болчу. Мынакей 3 түп тең уже гүлдөгөнгө дайынданып, мына башына мөмө байлап баштады. Бүгүн болсо дагы ушул кыйшылган дарбыздарыма таза суу берип өтө кандырдым дагы. Бул сууду мен 22-июнда жыгаштын күлүн 10 литр сууга ачытып кеткем. 2 базар турду. Азыр булар ушу суу бергенге, удобрение кылып бергенге даяр болуп калды. Бул оттун жыгаштын күлүндө калий жана фосфор бар. Бул фосфор менен калий өзүндүктү жемиштин гүлдөбөй жаткан жемиш болсо аларды гүлдөтөт. Гүлдөп эркек, мисалы жалпак тил менен айтканда дарбыздын көп эле дарбызбы, помидор, перец, пишил эмне болсо дагы гүлдөп эле түшүп калат го. Ошолор булар эркеги болуп эсептелет. Алар түшүп калгандыктан мен фосфор менен калийди жыгаштын күлүнөн алдым. Ошону берейин деп чечтим. Ошондо бул калий менен фосфор гүлдөп жаткан жемиштин мөмө түйүлгөнүнө жардам берет жана чоңойтот. Ошон үчүн мен бул калий менен фосфор суун дарбыздын түйүнө куюп, мемтип азыктандырып жатам. Дагы бир нерсе, өткөндө мен ошо дарбыздарымды астына түйүлүп жаткан дарбыздарыма ушинтип астына кашек коюп, жалпак тил менен айтканда төшөк кылып салып дайындаган болчумун. Бул бизде аябай өтө көп катуу жамгыр жаагандыктан түйүлгөн мөмөсүн мынтип күйгүзүп, даже сындырып кетти. Кийинки дагы бир эмелери алат деген үмүттөмүн. Өткөндө дагы бир мөмө түйүлгөн болчу, кичинекей болчу бул. 2 базардын ичинде бул ушундай болуп чоңойду. Бул арахис ашкабагына дарбыз кыйшылган болчу. Бул алмырт формасына келип чоңоюп жатат. 3-4 күндөн кийин дагы ролик чыгарам, буюрса. Мына гүлдөп жаткан дарбыздарым эми түйүлөт деген үмүттөмүн. Менин каналымда катталып кетүүңүздөрдү суранам. Анткени кийинкиде кандай түйүлүп жатканын сиздерге кызык болуш керек.